Акция, туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыңар, дағылы мен Арзыбек. Бүгін мен ушул өзім минип алған тök велосипедтарды ушу биздин Базар Баас YouTube каналына катташкан подписчиктерге жана ошондой эле мени ушул убакыттан бери колдоп келаткан кыргызстандык бир туугандарыма акция кылып берейин дедим. Туугандар, бул товардын өзүнүн баасы 13 000 сомдон 15 000 деп турган товарда. Бир 20 канча үчтүктөй эле бар экен. Туугандар, ошого мен азыр силерге сүйлөшүп Кытай менен 11 500 сомдон эч кандай акча кошпой, бир мөчөн акча кошпой силерге акция кылып берейин деп атам. Туугандар, бул батарейкасы болсо бир зарядка кыласаңар 30-40 км жол жүрөт. Андан кийин бул велосипед кылып тепсеңер да болот. Аябай жеңил туугандар. Качествосунан кадыржан болосуңар. Качествосу өтө жакшы. Анан бул тарабын келсеңер, бул жерде батарейкасын көрсөтүп турат. Канчалык батарейка алганын, канча километр жол жүргөнүн көргөлү болот. Бул жерде тест асталыгын, тестигин теңшейсиңер. Бул жерде лавасы дагы бар. Бул жерде коңгуроосу дагы бар. Бул ягында чырагынан бери бар, карагылачы. Кечинекей чырактарынан. Өтө эпчил жасалган. Бунун качествосунан кадыржан болгула. Батарейкасын көргүлө туугандар, батарейкасы да аябай чоң. Кара, кичинекей батарейка эмес, мына көрсөңүздөр болот. Бунун мына куржуну дагы бар экен, карагыла, куржуну дагы аябай чоң. Бул куржунун ичинде карасаңар, мына бул зарядтагычы дагы бар, туугандар. Баасы болгону бир үчтүгө 11 500 сом акция кылып бердим бүгүн силерге. Туугандар, мындан бир 20 канча үчтүк эле бар. Керектүүчүлөр жетишип алыңыздар. WhatsAppка кайрылсаңыздар болот, туугандар. 20 канча үчтүктөн кийин бул баады ала албайсыңар. Мына куржундар да өтө сонун. Анан бул куржунун чечип койголу болот, туугандар. Бул жерден чечип саласыздар. Бул мектеп балдарына, үйлөрдө кызматка, жакын аралыкка барып келгенге өтө аябай ыңгайлуу да, оңтойлуу. Мына көрсөңүздөр болот. Мына батарейкасын деле карагыла туугандар, 62лик батарейка, өтө сонун. Асылда бунун батарейкасы бул жерге салына турган кичинекей батарейка эле. Анан бул чоң батарейкага өзгөртүп койдук. Ушу бойдон эле барат туугандар. Өзүңөр зарядкалап иштетип, велосипед кылып минип алсаңар болот. Мына иштелиштерин деле карагыла туугандар, өтө сонун чыккан. Эми ушул көп убакыттан бери мени колдоп кубаттап келатасыңар туугандар. Ошого мен силерге колдоп кубаттаганга бир жооп кайтарайын дедим туугандар. Силерге ушуну акция кылып берейин. Эми бекер салып берсем дагы болбойт. Кытай мага бекер бербейт туугандар. Баарыбыз эле ошо турмуш деп жүрөбүз. Силерге дагы турмуш керек, мага деле турмуш керек. Эгер буну алып берип койсоңор, же алып алсаңар балдарыңарга болсун, же келинчектериңерге болсун, алып алсаңар өтө сонун туугандар. Бул жерде карасаңар, мына өзүнүн немеси дагы бар да, бейжиңчиси бар, көрдүңөрбү? Өтө эпчил чыккан. Буну төгү жок кылган кезде теп велосипед кылып минип алсаңар да өтө сонун, мына кете берет да. Карагыла, эмне деген сонун. Бул кичине тепкенден кийин өзүнө тök келет экен, мына. Бир эки тепкенден кийин өзүнө тök келет экен, өзүнө тök келип эле кете берет экен да. Өтө жакшы чыгыптыр туугандар. Анан бунун бул жеринен бүктөп алгалы болот экен. Ролун бүктөп бияка чыгарып туруп, мына ролун бияка бүктөп койсоңуздар болот. Карагылачы, экраны бар дагы. Эмне деген сонун. Пульти дагы бар, ачкычы дагы бар. Бул жерден бурайсыздар, ачасыздар. Буяк толгосоңуздар басат. Ушул товарды акция кылдым туугандар, жетишип алып алыңыздар. Машинага салып алсаңар дагы болот, алып жүргөнгө өтө оңтойлуу. Болуп дагы балдарыңарга алып берип койсоңор, мектепке барып келгенге, анан байкелер, жеңелериме алып берип койсоңор, кош болуп калат да, көңүлүн утуп аласыңар. Ойлогулачы. Баасы болгону 11 500 сом, дагы айтып коеюн туугандар. 11 500 сомго ушу бойдон салып беремин. Кирасын өзүңөр төлөп аласыңар. Өзүмдүн каргомон салып беремин эң арзан баада. Керек болсо жарым акчасын алдым, закалат берип, жарым акчасын барганда берсеңер боло берет, Эң жакшы эми акция кылгандан кийин башнача кылайын туугандар, Ошого жетишип калыңыздар. Бул асылда Европага чыгарылган нускасы, мына көрсөңүздөр болот. Өтө сонун, бышык, өтө жакшы иштелген. Анда туугандар, дагы эле Арзыбекке кайрылууну унутуп калбаңыздар. Кандай талаптар, кандай жардамдар болсо, комментарийга жазгач кечкиле. Комментарийдан көрүшөлү туугандар, Рахмат.